Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 21 июнь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Жайыл району Алексеевка айылында жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Азыр мен турган жер көпчүлүгүңүздөр билген Бишкек Чалдабар жолу, центральный трасса жана Мира көчөсүнүн кесилишине турам туғандар. Бул Мира көчөсү болуп калат. Бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу ушул трассадан Мира көчөсү менен бир 600-700 метрдей түштүктү карай басып барганда жайгашкан. Түз барып сол тарапка кайрыласыздар, Новостройка көчөсү менен. Анан бул жерден көптөгөн маршруткалар Бишкек шаарына жана бул жакта Чалдабар тарапка өтүшөт. По пути машиналар деле түз Бишкек шаарына ушул жерден баргандары бар тугандар. Анан бул Алексеевка айылы өзү негизи Карабалты экөө бири-бири менен монтип жармашып эле турат, бирок аталышы гана өзүнчө аталышта Алексеевка айылы. Бул жерде мектептер, садиктер бар эле жакын жерде жайгашкан. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым тугандар. Сиздер деле келсеңиздер ошол суу аккан лотоктун жанынан түз чыгып бара бересиздер. Анан келип жатканыңыздарда Бишкек шаарынан бул жерде Мира көчөсү деген жазууну бул жерден көрсөңүздөр болот. Мынакей бул жерде жазылып турат мына. Ошол жерден то тарапты карап Бишкек шаарынан келип жатсаңыздар, сол тарапты карап бара бересиздер. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Чек арасы бул жерден башталат тугандар, бул гараждан, бул бурчунан. Бул сарайлардын бүттөр жерине чейин, чоң бактын түбүнө чейин болуп калат. Жердин аянты 40 сотук экен. Мал сарай, үй, ал жакта гараж, летний кухня, складтар, көптөгөн помещениялар бар. Азыр аларды деле сиздерге көргөзөм. Биринчи болуп бул үйдүн мына көчө тараптарын сиздерге көргөзөйүн. Бул жактан өзүңүздөр машина менен өзүңүздөр кирип жатыр чыкканга жер, анан бул жактан өзүнчө дарбазадан сиздер малды деле алып кирип алып чыксаңыздар болот. Бул жакта мына чоң мал сарайлар деле бар. Мынакей. Үйдүн чыгыш чек арасы ушул жерге чейин болуп калат. Көрүп турганыңыздардай, жерди, үйдүн алдагы жерди сугарганга арык менен келген суу деле бар тугандар. Азыр видеонун жүрүшүндө аларды деле үйдүн алды тарабындагы жер жемиш эккен жерлер деле бир чекенен көргөзөм. Ит эле көп экен бул жактачы. Азыр үйесин итин деле камап араң үнүн бастык. Мынакей бул көчө тарабы. Көчө тараптан ушундай жыгачтан болгон забор менен тосулган. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган тугандар. Бул Алексеевка айылында мектеп, садик бар экен, жакын эле жерде жайгашкан жана Карабалтанын ичинде жүргөн маршрутканын конечный бир аз өйдөрөктө жакын жерде жайгашыптыр. Ал жөнүндө үйээси айткан эмес болчу, бирок биздин канал аркылуу бул көчөнүн башында бир үй 3 күндө сатылган болчу. Ошол үйээси айткан мага. Анда айта кетейин. Так. Мынакей бул короосунун көрүнүшү тугандар. Жердин аянты жана айткандай эле документте 39 сотук экен, бирок фактически 40 сотуктан көбүрөөк деп айтты. Мынакей үй жөнүндө айтсак узун турасы 8,5 7,5 саман менен бүтүрүлгөн. Азыр ички тараптарын деле сиздерге көргөзөм. Үйдөн көчө тараптагы заборго чейин аралык ушунча бар экен. Анан бул жакта мына катарынан эле гараж, летний кухня, складдагы ушундай помещениялар. Үй жөнүндө айтсак, мына бул деле саман менен бүтүрүлгөн. Азыр ички тараптан сиздерге көргөзөйүн. Негизи кирүүчү эшиги мына ушундай жыгачтан болгон эшик тугандар. Так. Киргенде мондай прихожка. Бул жерден түз өтсөк мондай чоң зал бар экен. Үйдө отопление бар экен тугандар. Мынакей. Мага ал жөнүндө үйөөсү айткан жок болчу, бирок мына батареялар турат. Отопление бар экен, паре отопление. Потолок пластика, дуалдар шпаклевка экен. Анан кайра эле прихожкага чыгып түз өтсөк бул жакта мондай бир бөлмө. Ички тарабынан раковина орнотулуп суу чыгарылыптыр жана отоплениянын топкасы ушул жакка жайгашкан окшойт. Андан ары түз өтсөк бул жакта дагы бир бөлмө, түштүк тараптан терезе орнотулган жана төрүндө бир спальный бөлмө деле бар экен. Ал жакта бир кичинекей уктап отургандар. Азыр ойготуп эле коеюн. Кыскасы ал жерде эле ушул сыяктуу бир бөлмө бар экен. Андан ары короосун ачып, короосундагы маалыматтарды берейин тугандар. Так. Азыр гаражында ички тарабын көргөзөйүн десем, итти гаражга азыр камап салган учуру тугандар. Ошондуктан көргөзө алгам жок. Келсеңиздер көрсөңүздөр болот. Жана көчө тараптан воротасын деле көрдүңүздөр. Бул помещениялар деле баары ылай менен болгон саман тугандар. Андан ары
алып тарабында көрүп турганыңыздардай тапчан. Ал калатпы, калбайт азыр видеонун жүрүшүндө ээсинен сурап силерге айтып берем. Мынакей бул жакта көптөгөн жер жемишекке жерлер, малина, жүгөрү, помидор жана башка төрүндө теректер деле бар. Бул жакта мал сарай. Бул жакта летний кухня дейсиз же кухня дейсизби, ушундай жер бар экен. Бул жерде кире бериши, прихожка. Түз түшсөк бул жактан подвалга деле түшүп кете алат экенбиз. Подвалдын деле аянты чоң экен туугандар. Анан бул жака кирсек, мындай дагы бир бөлмө жайгашкан. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Так. Бул жакта гүлекеңе кичине жер, бул жакта бир склад, бул жакта да бир склад. Подвал мына ушул жерге чейин келип тур туугандар. Ушул жерге чейин келген дейт. Мынакей бул жактан бир труба чыгып турат. Ички тарабына аба кирүү үчүн. Бул жакта дагы бир склад. Анан бул жакта тоокана бар экен. Анан бул жерде баня туугандар. Баня деле мына ушундай көрүнүштө. Мынакей туугандар үйдүн алдын тарабына груша багы. Биз тараптан нак деп коет. Груша кыргызчасы алмурут болуп калыптыр туугандар. Алмурут. Анан суу бул жерден чыгарылып тур туугандар. Анан бир жакынан көргөзүп кетейин. Ал жакта азыр үйдүн арт тарабында мал сарайлар деле бар. Аларды деле азыр бир жакынан көргөзөм силерге. Бул жакта мынакей жер жемишекке жер. Жана айткандай эле жердин аянты 40 сотуктан көбүрөөк, фактически. Документ боюнча 39,5 сотук экен. Малина багы, картошка, жүгөрү, төрүндөгү курулуш материалдарына жарап калган теректер деле үй ээсине караштуу. Кааласаңыздар сиздер деле бир багып койсоңуздар деле болот экен. Негизи боюнча мен кошуна үйдү тартканымда алды тарабында толтура алма, черешня жана башка көптөгөн бактар бар болчу. Бул үй ээси көрүп турганыңыздардай жалаң жер жемишегиптир. Чыгыш чекарасы бул. Мынакей бактарга чейин негизинен билинип эле турат. Анан дагы келсеңиздер, үй ээси менен биргеликте сиздер кыдырып, ченеп, өлчөп, тактап алсаңыздар болот. Кызыл китеп бар туугандар. Эми бул жакта мына үйдүн тышкы тарабындагы туалет. Андан ары мынакей бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү болуп калат туугандар. Азыр ал жака өтүп, эми мал сарайларды көргөзөйүн. Бул жакта бул көрүп турган тапчаныңыздар калат экен туугандар. Ал жөнүндө сурайын деп үй ээсинен сурадым. Анан жана башка көптөгөн эле буюмдар, калчулар калат. Кээ бирлерин алып кетет экен. Аны келгениңиздерде үй ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп алсаңыздар болот. Эми бул жактагы мал сарайды сиздерге көргөзөйүн. Узуну бир 30 метрдей көрүнөт болжол менен. Тагын айткан жок үй ээси. Стенасы ылайдан болгон стена. Көрүп турганыңыздардай фундамент деле коюлуптур 1 метрдей бийиктикте. Бул жакта навес, жай жаз айларында мал байлаган жер. Анан кышкы мал сарай бул мына азыр ички тараптан көргөзөм. Жана айткандай эле өзүнчө бул жактан малдарды киргизгенге дарбаза орнотулган. Эми окей, ал жакта деле навес бар экен. Бул ички тарабы туугандар. Окей. Малдар үчүн мындай темирлер орнотулуп байлаганга баары даяр. Ылый тарабы жыгачтан болгон пол экен туугандар. Бул жагында дагы мына ушунча места бар. Мен оюмча көп эле чоң мал, уй, бука кармасаңыздар болгудай көрүнөт. Акырына чейин бар эле көргөзөйүн, бензин кетпейт го дейсиздерби? Окей. Терезелер орнотулган. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Мен оюмча свинебал деле үстүнө кошуп алсаңыздар болсо керек негизи боюнча, бирок үй ээси кошпоптур. Буякта чөп сактаганга жай. Ушул сарайга свинебал кошуп койгондо мындан да сонун болмок экен. Эмне маалымат айтабыз туугандар? Эмне маалымат айтабыз? Бардык эле маалыматтарды айттык окшойт. Баасын деле мен фонго коюп койгон болчумун, превьюга. Баасы $25,000 туугандар. Азыр деле бир айта кетейин. $25,000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 40 сотуктан көбүрөөк, фактически документ боюнча 39,5 сотук. Мына көрүп турган помещенияларыңыздар, гараж, кухня, андай-мындай жана бул жакта узун турасы 8,5 7,5 болгон үй, мал сарайлар, ушунун баары
$25,000 сүйлөшүүгө болот. Конуш жок, айыл Алексеевка айылы Кара Балтанын бүтөр жеринде жайгашкан. Негизи боюнча Кара Балта менен экөө бири-бирине жармашып бирдей болуп эле турушат. Бир айыл, бир эмедей болуп турат, бирок бул жактын аталышы өзүнчө экен. Көп сүйлөп койдук эте. Анда эмесе туугандар, ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшүп койсоңуздар, мага үй ээсине жана кимдир бири ушул сыяктуу үй издеп жүргөн болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар. Андыктан достор менен, группалар менен бөлүшүп койсоңуздар туугандар, ал нерсе мага үй ээсине кимдир үй издеген болсо, ошолорго чоң жардам болот. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.